Саламатсыңар балдар. 6 класста математика предметіне арналған кезектегі теле сабағыбызды баштайбыз. Балдар, бүгінгі сабағыбызда силер менен өткөнкү сабагыбызда теманы кайталап, жана ошол тема боюнча мисалдарды иштейбиз. Башкача айтканда, сабактын жүрүшүндө теңдемелерди чыгаруу боюнча мисал иштөө. Демек балдар, бүгүнкү сабагыбызда теңдеме түшүнүгүн кайталап, жана ошол теңдеме боюнча мисалдарды иштейт экенбиз. Анда эмесе балдар, биринчи теңдеме түшүнүгү кандай түшүнүк? Биргеликте кайталап алалы. Ал үчүн мен силерге төмөндөгүдөй суроо берейин. Теңдеме деген эмне? А. Өзгөрмө катышкан туюнтма. Б. Сандардан түзүлгөн барабардык. В. Өзгөрмөлүү туюнтма катышкан барабардык. С. Сандардан түзүлгөн туюнтма. Мына ушул вертикалдуу түрдө турган жооптордон силер горизонталдуу түрдө турган жооптор менен тандагыла. Биринчи А, экинчи Б, үчүнчү В, төртүнчү С. Демек, теңдеме түшүнүгү математикада кандай айтылчу эле? Анда мен туура жообун айтайын. Бул үчүнчү жооп туура. В жообу өзгөрмөлүү туюнтма катышкан барабардык. Демек, теңдеме бул өзгөрмөлүү туюнтма катышкан барабардык экен. Ошондой эле теңдемеде балдар биз теңдеменин тамыры деген түшүнүктү эстеп көрөлү. Ал кандай түшүнүк эле? Теңдемедеги өзгөрмөнүн ордуна келүүчү сан, эгерде ошол санды өзгөрмөнүн ордуна кое турган болсок, анда барабардык туура аткарылса, ошол сан берилген теңдеменин тамыры болот экен. Жана ошол теңдеменин тамырын табуу, же болбосо теңдеменин тамырга ээ болбошун көрсөтүү, теңдемени чыгаруу деп айтканбыз. Анда эмесе балдар, келгиле биз ошол негизги түшүнүктөрдү кайталап алгандан кийин биз мисалдарды иштөөгө өтөлү. Мисал. Теңдемелерди чыгаргыла. Биринчи теңдеме x плюс 78 барабар минус 100. Мынакей балдар, өзүңөрдүн дептериңерге ушул мисалдардын чыгарылыштарын жазып алгыла. Мына биринчи теңдемебизде бул x өзгөрмөсү белгисиз экен. Эми бул теңдеменин тамырын таап көрөлү. Ал теңдеменин тамырын табуу же тамырга ээ эместигин көрсөтүү теңдемени чыгаруу деп аталат. Эми биз эмнеден баштайбыз? А дегенде барабардыктын биринчи касиетин эстеп көрөлү. Ал кандай касиет эле? Теңдеменин бир кошулуучусун барабардыктын бир жак бөлүгүнөн экинчи жак бөлүгүнө ошол сандын карама каршы белгиси менен алып өтсөк, анда теңдеменин тамыры өзгөрбөйт дегенбиз. Же болбосо биз теңдемени чыгарууда а дегенде өзгөрмөлөрдү барабардыктын бир жагына жыйнайбыз, ал эми сандарды барабардыктын экинчи жагына жыйнайбыз. Бул жерде өзгөрмө x болгондуктан барабардыктын сол жагында x өзү жазылат, жана барабардыктын оң жагында сандарды жыйноону баштайбыз. Барабардыктын оң жагында минус 100 саны болчу, ал өзү жазылат. Эми барабардыктын сол жагында берилген теңдеменин плюс 78 болчу, аны мен барабардыктын оң жагына алып өтөм. Алып өткөндө плюс 78 санынын белгиси карама каршыны өзгөрөт, минус 78 болот. Барабардыктын оң жагы минус 178 санын берет. Анткени минус 100 санына минус 78 санын кемитсек, анда минус 178. Эми биз мына теңдеменин тамырын таптык. Ал барабар минус 178 экен. Келгиле берилген теңдемени жазып алайын. Андан кийин табылган тамырды x өзгөрмөсүнүн ордуна коеюн. Кое турган болсом, анда минус 178 кошулган 78. Барабардыктын сол жагы бул минус 100 санын берет. Демек, барабардыктын оң жагы бул минус 100, демек алар барабар. Мынакей балдар, жообу x барабар 178 деп жазсак болот экен. Эми келгиле экинчи теңдемени чыгарып көрөлү. Бул теңдеме 11y минус 4
барабар 40. Бул теңдемеде y өзгөрмөсү белгисиз. Мен балдар, теңдемелер берилгенде ал теңдемедеги белгисиз өзгөрмөнү мен башка түс менен белгилеп жазамын. Анткени ошол өзгөрмөнү табуу талап кылынгандыктан. Эми бул экинчи теңдемени чыгарууну баштайлы. Жогорку биринчи теңдемедегидей эле өзгөрмөлөрдү барабардыктын сол жагына, ал эми сандарды барабардыктын оң жагына жыйнайын. Мында 11y барабар 40 жана барабардыктын сол жагында минус 4 санын барабардыктын оң жагына алып өтөм. Ал плюс 4 болуп өтөт. Эми барабардыктын оң жагы бул 44 болот. Анда 11y барабар 44. Эми бул жерде биз y-ты кантип табабыз? Ал үчүн барабардыктын экинчи касиетин эстөө керек. Ал кандай касиет? Барабардыктын эки жагына тең, нөлдөн айырмалуу болгон санды көбөйтүп бөлсөк, теңдеменин тамыры өзгөрбөйт деген. Демек, биз бул теңдемеге барабардыктын оң жагына жана сол жагына 11ден 1 деген санды көбөйтүп жазсак, теңдеменин тамыры өзгөрбөйт экен. Анда бул жерде барабардыктын сол жагында 11лер кыскарат. 1y барабар 44 бөлүнгөн 11 болот. Бул жерде 1 саны жазылбайт. Ошондуктан y барабар 44 бөлүнгөн 11 болот. 44-тү 11ге бөлө турган болсок, ал y барабар 4 деген теңдеменин тамырын берет экен. Демек, биз теңдеменин тамырын таптык. Чындыгында бул тамыр берилген теңдеменин тамырыбы деген суроого жооп берүүдө биз берилген теңдемеге y-тын ордуна 4 санын коюу менен текшеребиз. Кое турган болсок, балдар, анда 11 көбөйтүлгөн 4 кемтилген 4 барабар 40 дейт. Демек, биз барабардыктын сол жагын текшере турган болсок, ал 40га барабар болот. Анткени 4 11ге көбөйтсөң, бул 44, 44төн 4-тү кемитсең 40. Демек, чындыгында барабардык туура аткарылды. Мында жообу y барабар 4 экен. Мынакей балдар, биз теңдемелерди чыгарууну карадык. Мен силерге анда эмесе төмөндөгүдөй суроо берейин. Суроо: теңдеменин тамыры канчага барабар? Бизге 19 плюс y барабар 10 деген теңдеме берилиптир. Мында белгисиз өзгөрмө бул y. Мында теңдеменин тамыры канчага барабар деген суроо келип чыгат. Варианттар: биринчи 9, экинчи минус 9, үчүнчү минус 29, төртүнчү 29. Мен ойлоймун, бул теңдемени силер чыгарып бүттүңөр. Анда эмесе туура жообун айта турган болсом, экинчи жооп туура. Минус 9 дейт. Келгиле текшерип көрөлү. Берилген теңдемени чыгаралы. Ал үчүн өзгөрмөлөрдү барабардыктын сол жагына жыйнаймын. Ал эми сандарды барабардыктын оң жагына жыйнаймын. Бул барабардыктын сол жагында 19 саны турат. Аны мен барабардыктын оң жагына алып өтүшүм керек. Ал өтүүдө биз барабардыктын сол жагында оң сан экенин көрдүк, 19 санынын. Эми барабардыктын оң жагына алып өтө турган болсок, ал карама каршы белгиси менен өтөт. Башкача айтканда, минус 19 болуп өтөт. Терс сан болуп калат. Эми бул барабардыктын оң жагы бизге минус 9 санын берет. Демек, y барабар минус 9 экен. Чындыгында бул ушул теңдеменин тамырыбы текшерип көрөлү. Текшерип көрө турган болсок, y-тардын ордуна биз минус 9 санын коебуз. Анда 19 кошулган минус 9. Бул жерде 10 санын берет. Анткени 19 санынан 9 санын кемитсек, ал 10 саны. Демек, ал барабардык аткарылды. Жообу минус 9 экен. Мынакей балдар, теңдемелерди чыгарууну өздөштүрүп жатабыз. Ушул сыяктуу теңдемелерди көбүрөөк чыгарсаңар, силер
ошол теңдемени чыгарууга көнүгөсүңөр. Ошондой эле балдар, биз теңдемелерди чыгарууда жөнөкөй теңдемелерди карадык. Ушул сыяктуу татаал теңдемелерди чыгарууну дагы учуратабыз. Анда эмесе кийинки теңдемебиз татаалыраак болсун. Теңдеменин тамырын тапкыла. Бизге 0,1 көбөйтүлгөн кашанын ичинде 5 минус 4х барабар 7 көбөйтүлгөн 1 минус 0,2х деген теңдеме берилди. Бул теңдеме бир аз татаалыраак, анткени барабардыктын оң жана сол жагында кашалар турат. Эми бул теңдемени кантип чыгарабыз? А дегенде кашаларды ачабыз. Барабардыктын сол жагында кашаны ача турган болсок, кашанын сыртына 0,1 санын 5 санына көбөйтсөк, ал 0,15 санын берет. 0,1 санын минус 4х санына көбөйтсөк, 0,14х деген кошулуучу келип чыгат. Эми барабардыктын оң жагында кашаны ачабыз. 7-ни 1ге көбөйтө турган болсок, 7. 7-ни минус 0,2х-га көбөйтсөк, ал минус 1,14х чыгат. Демек, мен берилген теңдемедеги кашаларды ачтым. Андан кийин эмне кыламын? Андан кийин балдар, жогорку мисалдагыдай эле биз өзгөрмөлөрдү барабардыктын сол жагына жыйнайбыз. Ал эми сандарды болсо барабардыктын оң жагына жыйнайбыз. Келгиле жыйнай баштайын. Барабардыктын сол жагында минус 0,14х бар, ал өзү калат. Ал эми барабардыктын оң жагында минус 1,14х-ты барабардыктын сол жагына алып өтөм. Алып өтүү учурунда балдар, ал карама каршы белгисине өзгөрөт. Терс болчу, ал оң белгиге өзгөрдү. Эми мен сандарды барабардыктын оң жагына жыйнайын. Оң жагында 7 саны бар болчу, ал өзү жазылат. Ал эми сол жагындагы плюс 0,15 саны, оң саны, барабардыктын оң жагына алып өтсөк, терс санга өзгөрөт. Башкача айтканда, минус 0,15 санына өзгөрөт. Эми балдар, бул жерде барабардыктын оң жагындагы өзгөрмөлөрдү топтой турган болсом, ал 1х-ты берет. Анткени минус 0,1 минус 0,14 санына 1,14 санын кошсом, ал 1 санын берет экен. Барабардыктын сол жагы 1х. Барабардыктын оң жагы болсо 7-ден 0,15 санын кемитсек, ал 6,15 саны келип чыгат. Биз айтканбыз, бир саны жазылбайт, ал коэффициент болуп эсептелинет дегенбиз. Анда х барабар 6,15 саны келип чыгат экен. Демек, х барабар деген сөз бул ушул берилген теңдеменин тамыры деген сөз болот. Эми чындыгында бул тамыр берилген теңдеменин тамырыбы текшерип көрөбүз. Текшерип көрө турган болсок, анда берилген теңдемедеги х өзгөрмөлөрүнүн ордуна 6,15 санын коебуз. Кое турган болсок, мынакей кашанын ичиндеги 4-тү 6,15 санга көйсөк 26. 26 санын 5 санынан кемитебиз. Анда минус саны келип чыгат, ал минус 21. Минус 21-ди кашанын сыртындагы 0,11-ге көбөйтсөм, минус 2-ден 1 саны келип чыкты. Эми барабардыктын оң жагын карайбыз. Ал 2,12 санын 6,15 санына көбөйтсөм, 1,13 саны келип чыгат. Ал 1 санынан ушул көбөйтүндүнү кемитсем, анда ал минус 0,13 саны келип чыгат. Кашанын сыртындагы 7 санына көбөйтсөм, минус 2-ден 1. Демек, алар бири-бирине барабар. Чындыгында балдар, жообу х барабар 6,15 деген сан экен. Мынакей балдар, ушул сыяктуу татаалыраак теңдемелерди дагы чыгарууну баштадык. Мен ойлойм, ушул жогорудагы мисалдарды жазып алып, силер кийинки чыгарылуучу теңдемелерди чыгара аласыңар. Ошондой эле балдар, теңдемени чыгарууда анын тамырын табуу болот. Демек, теңдеменин тамырында дагы төмөндөгүдөй түшүнүктөр бар эле. Ал кандай түшүнүктөр? Биринчи, теңдеме жалгыз тамырга ээ болот. Экинчи, теңдеме тамырга ээ болбойт. Үчүнчү, теңдеменин тамыры чексиз көп деп айтканбыз.
Анда эмесе ушул түшүнүктөргө байланыштуу төмөндөгүдөй мисалдарды иштейли. Теңдеменин тамырын тапкыла. Бизге 0,1 көбөйтүлгөн кашанын ичинде с плюс 0,5 барабар 0,25 кошулган 0,1 с деген теңдеме берилди. Эми бул теңдемени биз чыгаралы. Ал үчүн барабардыктын сол жагында кашаны ачуудан баштаймын. 0,1ди сга көбөйтсөм 0,1 с келип чыгат. Плюс 0,1ди 0,15ке көбөйтсөм 0,5 саны келип чыгат. Барабардыктын оң жагы. Мынакей балдар, барабардыктын оң жагында жана сол жагында 0,1 с деген кошулуучу болуп калды. Алар бири-бирине барабар балдар. Демек бул түшүнүк бизге теңдеменин тамыры жашабасын көргөзөт. Анткени балдар, бул жерде барабардыктын оң жагындагы кошулуучу, сан кошулуучу 0,5, ал эми барабардыктын оң жагындагы 0,25 деген кошулуучу бири-бирине барабар эмес. Булардан 0 деген сан келип чыкпайт. Ошондуктан балдар, бул жерде теңдеменин тамыры жашабайт деп айтсак болот. Келгиле жыйнай турган болсок, өзгөрмөлөрдү барабардыктын сол жагына топтойлу. Анда ал эми сандарды барабардыктын оң жагына топтойлу. Анда барабардыктын сол жагы бизге 0-ді берет. Ал эми барабардыктын оң жагы 0,25 санын берет. Мындан 0 саны эч качан 0,25 санына барабар эмес. Демек жообу теңдеменин тамыры болбойт, же болбосо жашабайт экен. Мынакей балдар, теңдеменин тамыры качан жашабайт деген суроого жооп берүүгө аракет кылып көрдүк. Ал кандай? Эгерде берилген теңдеменин сол жагындагы өзгөрмө менен оң жагында өзгөрмө бири-бирине барабар болуп калса, ошондой эле теңдеменин сан кошулуучу артып калса, же болбосо бар болсо, анда бул теңдеменин тамыры жашабайт экен. Теңдеменин тамырын тапкыла. Бизге 9дан 2 z кошулган 1 барабар 6 минус кашанын ичинде 5 минус 9дан 2 z деген теңдеме берилди. Бул теңдеменин тамырын табууда биз аларды чыгарабыз. Ал дегенде барабардыктын оң жагында кашаны ачалы. Кашаны ачууда барабардыктын астында минус белгиси турат балдар. Ал минус белгиси тургандыктан биз кашаларды ачуу деген түшүнүктү эстеп көрөлү. Эгерде кашанын астында минус белгиси турса, анда кашанын ичиндеги кошулуучулардын белгилери карама-каршысына өзгөрөт дегенбиз. Анда барабардыктын сол жагын өзүн жазабыз. Жана барабардыктын оң жагында 6 санын өзү жазылат. Кашаны ача турган болсок, биринчи кошулуучу 5 болчу, минус 5 болот. Экинчи кошулуучу минус 9дан 2 z болчу, ал плюс 9дан 2 z болот. Барабардыктын оң жагында сандарды жыйнайлы. 6дан 5ти кемите турган болсок, ал 1 болот. Мынакей бул жерде балдар, барабардыктын оң жагы жана сол жагы бири-бирине барабар экендигин көрүп турабыз. Демек, бул бизге теңдеменин тамыры чексиз көп деген түшүнүккө жетелейт. Демек балдар, текшере турган болсок, мынакей барабардыктын сол жагына өзгөрмөлөрдү топтойлу, барабардыктын оң жагына сандарды топтойлу. Сандарды топтой турган болсок, анда барабардык сол жагы 0, барабардыктын оң жагы болсо 0-ді берет. Демек, 0 0-гө ар дайым барабар. Мындан келип чыгат, теңдеменин тамыры чексиз тамырга ээ болот. Мынакей балдар, теңдеме кайсыл учурда чексиз тамырга ээ болорун айттык. Ал кандай экен? Теңдемедеги барабардыктын оң жагы теңдемедеги барабардыктын сол жагына барабар болсо, анда бул теңдеменин тамыры чексиз тамырга ээ болот экен. Анда эмесе ушул түшүнүктөрдү колдонуп, силер төмөндөгүдөй суроого жооп бергиле. Суроо: кайсыл теңдеме жалгыз тамырга ээ болот? Биринчи, А теңдемеси 0,18 x минус 5 барабар 0,18 x. Б теңдемеси 5x кошулган 4 барабар минус 5x кошулган 4. В 7,5 x минус 5 барабар 7,5 x минус 5. С теңдемеси x минус 3 барабар x. Жооптор: биринчи А, экинчи Б, үчүнчү В, төртүнчү С.
Демек туура жооп бул экинчи жооп экен. Б жообу. Демек биздин Б жообубуздагы теңдеме 5x кошулган 4 барабар минус 5x кошулган 4. Бул жерде балдар барабардыктын сол жагындагы өзгөрмөлөр 5x, барабардыктын оң жагында өзгөрмөлөр минус 5x. Алар бири-бирине барабар эмес. Ошондуктан бул теңдеме жалгыз тамырга ээ болот экен. Мынакей балдар, бүгүнкү сабагыбызда өткөнкү сабагыбыздагы теңдеме түшүнүгүн кайталап, мисалдарды иштедик. Анда эмесе келерки сабакка чейин саламатта калгыла.